Dagı bir ugarman bar, kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Orucun kabul olsun. Rahmat birge olsun. Bende mınday soru var dedi. Aytыңыз. Sayasat жөнүндө сурайын деген. Sayasat, bu sayat degeni. Мына акыркы убактарда мына тест боюнча аябай талкуулап атышат. Кече музейде дагы бир канча акчаны жеп кетиптир деп атат. Bu sayasat emес, bu uğuruluk просто, uğuruluk. Мен ошону сурайын деп атам да, мисалы, булар ошол нерсенин чечимин издеп атышат. Кантип чечебиз, мурларды кантип жасалайбыз, кантипкенде жебей калат, башка болот деп. Анан мына жерден сиздин суроолоруңуз, сизге берген суроого жооп берип отурсаңыз, сиздин динден жооп берип атасыз. Угуп отуруп, эң эле туурасы ушу динде окшойт деп атам да. Албетте. Анан динден сурайын десе, мисалы, мамлекеттен ажыратылган деп туруп бөлүп коюп атат да. Ошондо эмнеге бул жерде ажыратылган? Ушул акча жеш үчүн ажыратып койгонбу деген дагы ойлор кетет да. Сиздин оюңуз кандай? Ал бир чет, экинчи чет жанагы динсиз саясатчылар ошо динди аралаштырып койсо саясат кыла албай калабыз деп корккондору дагы бар да. Анан үчүнчүдөн ошол дин мамлекеттен ажыратылган деген сөз кээде диндарлар да өздөрү мындай чалагайымдык кылып колдоруна бир нерсе бийлик карматып койсо көчөгө жылаңаш чыгып ала тургандар дагы бар. Ошондуктан жанагыдай медалдын эки жагы бар дегендей караш керек. Деги эле ушунда уурулук кылган болсо шарият кандай кылат? Шарият боюнча колу кесилет. Эгер ошол уурулук кылгандардын шариатка салып туруп, мисалы Кытайдагыдай кылып туруп, колун кесип койсок, ошондо көчөгө чыгып колу жок жүрөт, салам айта албайт да. Оң колун кесесиң, кийин сол колун кесесиң. Анан булардын кылган уурулуга төрт колундан кесип коюш керек болот дагы, тоголокто эле жүргөлөп калыш керек болот да. Анан ош базарда жүргөлөп жүргөн болсо айтат элек, мына уур экен, тесттен жеп койгон экен, кычкачты $600 кылган экен, мыякта тиги кароочо тура турган жанагыдай 6000 сомдук стол 100 000 сом кылган экен деп ошол эркек ургачы дебей бардыгын колун кесип койсо, мисалы үчүн, абдан сонун болот эле. Буларды кийин камашын деле кереги жок. Ошо колу кесип койсо уур экенин билип эле, кой кач мындан деп качат элек бардыгыбызчы. Айттың ошол мыйзам эми бизде жок. Кытайда бар экен, аны динде олтурбай деле жөн эле Кытайдын бир мындай бир мисал катарына биз кыйынбыз го. Орусияда ушундай экен, Европада мындай экен, Кытайда мындай да айтпайбыз. Кытайда уурлардын башын алат. Ошондой кылса дагы туура болот негизи. Мен Кытайда ошо колу кескен менен баш кескен мыйзамын колдойт элем. Бу жерде мен чубагачы молдо болгон үчүн эмес, балким мына улуу Кытай кошунабызды мисалга тартып атам да. Эдил Байсалов Англияны сапарга тартат, Текебаев мисалы үчүн дагы Американы тартат, Эшмат Ташмат дагы бирөөнү тартат. Мен Кытайды мисалга тарткым келет. Эч кандай бу жерде Куран башка нерсе жок болгону. Кытайда ушундай практика бар экен. Коррупция кылгандардын башын алат экен Кытай мисалы үчүн. Ошондой кылышыбыз керек биз дагы. Жанагы люстрация деген бир мыйзамды кандай ошону алып келип, 5-6тоосунун башын ошентип аттырып берсе, мамлекет өзү эле анан уурдабай калат эле. Бар эми уурдап отурса, эчтеке кылбай калат турбай. Мен давление көтөрүлүп, жүрөгүм түшүп калды. Бул ушу кичинекей бир музейден ушунча уурдап атса, анда биздин бүт эле уур экен да бардык. Асфальттан деле уурдап аткан, башкадан деле уурдап аткан. Анда эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Башка айла жок калды. Кудайдан коркпосо анда ошол буларды Кудайдын шариаты буларга колдонуш керек болот айтар элем мен. Эми буга да кабалактап итиргөн дүрүп чыккандар бар, бардык ушу уурлардын шериктери бар да. Андай эмес, мындай эмес, бул варварлык, анткен болбой жапайычылык. Уурдаганы культурный жылтыратып, галстук запонкалап тагып алып, сиз бизде сүйлөп отургандар культурный кылып нөлдү кош уурдап койсо, бул варварлык эмес да, анан кийин айтып койгон варварлык болобу? Камап жок кылыш керек, бардын керек болсо өлүм жазасын киргизиш керек мындай ууруларга. Кытайдын мисалында, кошунабыздын мисалында. Урматтуу бир туугандар, дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Кандай чоңа, жакшысызбы? Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Таксырым, өзүңүз аман эсенби? Алхамдулилlah. Мен бир суроо эметейин дедим эле. Эметиңиз. Тесттеги жеп алган жегичтерди айтайын дедим да. Ушулар ушундай акча жептир да. Ушун эми ушуларды сот адилетке кылып туруп ким күнөөлүү деп тапса, ушулардын жаназасы окулбайт деп фатва чыгарып салсаңыздар кандай болосу? Эч бир молдо жаназасын окубасын ушулардын депчи. Антип чыгара албайбыз го? Антип чыгара албайбыз го? Мен окуп эле ушуларга буйруйбу негизи жаназа. Каракчыларга буйрубайт. Окуп кой, эми фитна чыкпасын деп окуп койсо өлүп калса делечи. Ушулар акырет кандай болот? Акырети Кудай сактасын. Кечирсе деле 6 миллион адам кечирбей койсо эмне болот? Жаман болот. Адам кечирбесе Аллах кечирбейт. Адамдар кечирбесе Аллах кечирбейт. Адамдын акысын жегенде биринчи адамдар өздөрү кечирсе анан Кудайын кечирет. Бозон кечирбейт.
Эми буларга жаназа окулбайт деп айтышыбыз өтө оорураак болот. Жаназага барбай коюшубуз мүмкүн адам катарында. Бирок жаназа окулунбайт деп, илгери 5 депутаттар жана жума намаз кылындап келгөндө мен жаназа окулбайт деген эмес, аны түшүнбөгөн тантыктардын бардыгы жок ага жаназа окулбайт. Жок, мен жаназага мен барбайм деген. Алар мага келбесин дегем да, мамил үзөм деген сөз. Анан булардыкы бирок сиз айткан сөздүн бир жени бар. Бул жана каракчылык кылгандар, булар жанагыдай эме жаназа окулунбайт да тууганым. Ошого жанагыдай буларга бийлик тапшырып берип, урчаны колуна берип, костюм кийгизип отургузуп койсок, ошолор ошол жерден уурдап аткан болсо, булардыкы уурулук эмес, булардыкы каракчылык. Анткени ууру деген бекине уур деп, булар ачык алып аткан, булардыкы мародёрлукта эле кеп да, ошого буларды жаназа окубай деп фатва чыгарса деле туура келет. Анткени китептерибизде рекетчилик кылгандарга, каракчылык кылгандарга, мародёрлук кылгандарга жаназа буйрубайт деген сөз бар да. Мына ошого туура келет. Урматтуу бир тууганым. Чындыгында мына ошону айтсак туура келчүдөй. Бул боюнча мен алымдар кеңеши менен сүйлөшүп, мына 5-6 күндө биздин чогулуш болгондо, ошондо тесттен жегендер, музейден жегендер, муну жанагы кайсы жанагы ток боюнча жанагы биздин кайсы жанагы бир станциядан жептир экен, анан жолдон жеп аткандар бар экен. Ошолордун бардыгына жаназа буйрубайт деген боюнча фатваны даярдап айтканга аракет кылалык. Балким биздин төрагабыз, орун басарлары 21 адам бар бизде уламалар кеңеши, ушулар колдоп берсе жаназа буйрубайт деп айтып эле коебуз. Эмнеси бар экен? Анткени булар уурдагандан, каракчылык кылгандан уялган жери жок. Эң туура пикир бердиңиз. Рахмат сизге.